Күн мурун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары Кытайдан келген гуманитардык жардамды Саламаттык сактоо министрлигинин кампасына жеткирип беришти. Гуманитардык жүк 25 жасалма демалдыруучу аппараттан, тез жардам унаалары үчүн 29 ИВЛ аппараттарынан, ошондой эле 6 көчмө ИВЛ аппаратынан турат. Мындан тышкары 400 медициналык бет кап, 100 бетти калкалоочу калкан жана вирусту аныктоочу тесттер үчүн 20 миңдей сарптоочу материал бар. Кытай элдик республикасынан келген гуманитардык жардамды Манас эл аралык аэропортунан азыркы учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучу даярдоочу мамлекеттик борборунан 12 куткаруучу тартылып, жана 2 оор жүктү ташуучу унаалар тартылып, бул жерден азыр Саламаттык сактоо министрлигинин кампаларына ташуу иштери жүргүзүлүүдө. Эми медициналык жабдуулар жана каражаттар түрүндөгү гуманитардык жардам Бишкекте жана аймактарда курулуп жаткан жаңы ооруканаларга таратылат. Кытай элдик республикасынан гум жардам 6-7 тонналык гум жардам келген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен ушул убакта ошол кампага түшүрүп жатабыз. Күгүндө 112си келип түштү. Күнү түнү ушул канча деген миңдеген тонналаган жүктөрдү алып келип ушулардын жардам менен алып келип түшүрүп атабыз. Буларга аябай терең ыраазычылык билдирсем болот. Айта кетсек, бул Кытайдын Кыргызстанга көрсөткөн биринчи жардамы эмес. Пандемия башталгандан тартып бүгүнкү күнгө чейин коңшу өлкөдөн 2 жолу гуманитардык жардам жөнөтүлгөн. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карипбеков, Пирамида.